Амансыздарбы достор? Кече мен өзүмдүн шайлоо кодекстерине киргизилип жаткан өзгөртүүлөр жана ошондой эле чет өлкөдө жүргөн биздин миллиондогон мекендештердин шайлоодогу баш мыйзамдагы укуктары тууралуу өзүмдүн ой пикиримди бул жакта чакан сториске жарыяладым болчу. Бүгүн болсо коомдук кароого алып чыгылып тетиги парламентте. Анан кийин ал жерде Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы дагы келип, прокуратура дагы өзүнүн сунушун бериптир. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билесиздер, биздин миллиондогон мекендештер чет өлкөдө мигрант болуп жүрүшөт. Ошол миграцияда жүргөн биздин мекендештердин баш мыйзамдагы, конституциядагы алардын шайлоого жана шайланууга укугу бар деген укугу кайда калып атат? Алардын тагдыры үчүн, алардын тандоосу үчүн ким жооп берет? Эмне себептен ар дайым алардын укугу тебелене берет? Эмне себептен алардын биздин өлкөгө, өзүбүздүн мамлекетке салып жаткан, которуп жаткан акчалары адал, бирок саясий ой жүгүртүүсү, социалдык ой жүгүртүүсү, алардын бир кайсы бир байга, кайсы бир саясатчыга, кайсы бир топко, кланга байланбай, өз алдынча эркин ой жүгүртө алгандыгы дайыма бизди коркутат. Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекендештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап бере жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИНН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Bir ayda bir базасын текшерип беришет, базадан чыгып кетсе кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Кунучка салат. Эмне үчүн алардын шайлоого болгон укугу тебеленет? Мына ушул суроолор менен бүгүн дагы биздин команда барып жогорку кеңештин залында өздөрүнүн сунуштарын, пикирлерин айтып келишти. Мени эң өкүндүргөнү мекендештер. Ошол жогоруда айткандай байларга дагы, саясатчыларга дагы көз каранды эмес. Керек болсо мага окшогон жаш саясатчыларга, жанагындай азуусун кайраган, чиренген байларга, нечен жылдан бери ушул саясаттан түшпөй жүргөн саясатчыларга дагы каршы добуш бере алган биздин мекендештер чет өлкөдө жүрөт да. Ошолордун шайлоодогу укуктары тебеленип, алар жаран катарында, адам катарында эсептелинбей, аларга керек болсо мындай шайлоо участоктарын дагы түзүп берүү маселеси анчейин кызык туюлбай, аларга пайдасыздай, мындай алар шайлоодо катышпайбы, аларга баары бирдей мамиле кылып жатышат да. Мен айтарым, урматтуу мекендештер, чет өлкөдө жүргөн биздин мигранттар топтолуп, өзүңөрдүн араңардан, айрыкча Орусияда жүргөн биздин мекендештердин жарандык, деги эле ошол өлкөдө өздөрүнүн укугу корголушу, ошолордун каралышы боюнча өздөрүнүн кандидаттарын чыгарып, ошолорго мындай жакшы, кандай десем, колдоосун көрсөтүп, ошолорду шайлап алып келсе, трибунада ошол мигранттардын көйгөйүн көтөрүп, ошолорду чечкенге жардам берет беле деген жакшы ойлорум да. Урматтуу мекендештер, кайдыгер эмес биздин саналаштар, өзүңөрдүн жараныңарды, өзүңөрдүн ушу талапкериңерди алып чыгып, кайсы бир участоктон койдурсаңар жакшы болмок. Анткени миграцияда жүргөн биздин мекендештердин көйгөйүн мигранттар гана жакшы түшүнөт. Бул жакта ээн эркин, өзүнүн каалаганын сүйлөп, жыргап кунап басып жүргөн биздин мекендештер, биз мигранттардын кандай азап тозокто жүргөнүн чындыгында билбейбиз. Ошон үчүн Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жылы төрөлгөнмүн. Көстүнө ломкустук оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтпөбүз, азыр
ошого кичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Америка Кошмо Штаттарында бизде ушул 100 миң деген биздин мекендештерибиз бар. Алар кыргыз жараны. Ошолор да өзүңөрдүн ичиңерден бир кандидатты алып чыгып, ошону сүрөп жардам берсеңер, ошол жакта жүргөн биздин мекендештердин укугун коргоп, ошолордун маселесин көтөрүп, Кыргызстандагы баягы көйгөйлүү көптөгөн маселелерди чечмек да. Орусияда миллиондогон мекендештер жүрөт. Силер да бир нече ушул кандидаттарды алып чыксаңыздар болот. Мына ар бир участоктон дейт бир 3 талапкер тандалып келинет дейт. Бирок ошол тандалып келинген талапкерлер дагы акчалуулар баягы эле. Анан ушул Кыргызстанда баягы көйгөйлүү маселени эмес, капчыгын ойлогон көпчүлүк биздин азаматтар парламентке келет окшойт деген ушундай бир күмөнүм бар да. Келгиле ой пикирлериңерди билдиргиле, жазыңыздар. Келгиле бир биз акыл эсибизди жүгүртө алган, ошо бизге деген баягы келечекти ойлой алган жакшы талапкерлерди шайлайлы. Керек болсо ошо жактырбаган шайлоочуга дагы каршы добуш бергенди үйрөнөлү. Анткени кайдыгер элдин эртеңи жакшы болбойт. Келечекке кайдыгер адамдын келечеги дагы болбойт. Ал мамлекеттин келечеги дагы болбойт. Ошондуктан кайдыгер болбоңуздар. Жалган жала боюнча дагы бир мыйзамдарды кабыл албадык. Мисалы, образно говорю, мени Дина Масла аябай сүйөт, Кактус Медиа. Кактус Медиада мен жөнүндө жазат, бирок астына эмнени гана жазбайт. Бул мыйзам кабыл алгандан кийин ошол Кактус Медиа ошол астындагы комменттерге да жооп береби, жооп бербейби? Ал редакция астындагы комментарийлерге жооп бербейт. Бул жерде мыйзам долбоору журналисттердин укугун коргоого багытталган жана маалымат каражаттарынан. Эгерде экинчи окууда да сунушумду беремин. Именно ошол ар кандай фейктер туура аны Кактус Медиа журналисттер жазбашы мүмкүн. Ар кандай фейктер, провокаторлор, үчүнчү күчтөр Кыргызстанда коопсуздукка коркунуч келтирип тургандар отуруп алып жаза бериши мүмкүн да. Мени менен Динаны чабыштырып, биз менен өкмөттү чабыштырып. Ошон үчүн кайсы масс медиа жарыяласа, ошонун астындагы соцсеттеги комменттерине да жооп бериш керек. Эгер менин балбак сен туура эмес иштеп атасың, сен вообще болбогон эме экенсиң десем, мейли. Балбак сен СМ, ТП, сен тигиндей экенсиң, мындай болуп атасың десе, бул башка багыт. Ушуга редакция жооп берип, мындай комменттер менен мындай аккаунттарды өчүрүш керек. Биз экинчи окууда ушул сунушту беребиз. Эгер өкмөт да ого макул болсо, ушуну иретке салалы, да конструктивдүү